Bir ustaz aytат. Жамаатымда машалла bir жаннаты жигит дейт. Үйлөндүм дейт. Үйлөнгөндөн кийин bir канча айлар жылдар өттү дейт. Болбогон bir эмеден аялым жоомду бер. Кой өзүңдү бас. Эркектигиңди доказать эт. Эркексиңби? Эркек болсоң талагымды бер дейт. Үйгө кирдим дейт, отура калдым дейт. Кайра келет дейт. Эркек болсоң талакты бер. Пайгамбар айтканы дарат алдым, кайра эле ачууланат. Эркектигиңди доказать эт дейт. Кирдим да конвертке жазып, конверттин бекитип колго бердим да мына эшикти ачып бар кете бер дедим дейт. Ата энеңдин үйгө бар. Мана эркектик сага дедим дейт. Кетти дейт. 15 күндөн кийин SMS жазат. Телефон çalat албайм дейт. SMS-не жооп бербейм. 20 күн өттү, кайра çalат, жооп бербейм. Акыры голосой жөнөттү. Өмүр жолдошум, балдарым атасы. Мен төркүнүмө батпай калдым. Meni keçirin. Siz erkeklik kıldınız. Ben ahmaklık kıldım. Beni keçire kör. Cevap bergen jokmун deydi. Kayra telefonumu alıp koyun. Bir söyle şöyle. 2 minut. Andan kim makul dedi. Telefonu alsam deydi. İylayt deydi. Keçirip koyun. Meni alıp ketik. 2 balanı tirip jetim kılbaylı. Akırkı sözüm şul bolsun. Kayra bu sözü oldum albaymın. Söz mü? Başka aytpайсың mı aytпайм? Men bargan konvertти alып чыгып oku dedim. Oku ele eken. Konvertти alып чыгып okusa, men 2 balamды тирүү жетим кылбаймын. Sen erkek bolsоң жооп бер дегениңе жооп бере турган маселе эмес. Üstüme asman түшүп кетсе да senin талагыңды бербейм. Men seni никелеп алгам Алланын аты менен. Men балдарымды тирүү жетим кылбайм деп. Okuгандан кийин ыйлаганча дейт. Keçirip koyun деп ошол күнү жетип келди. Урматтуу мусулман, бир тоқ айтайын деген маселе. Кээде арзыбаган болбогон нерсеге талак айтпагыла. Ооз менен чыга турган нерсе.